Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Западныйдан Тагдереге Бекбалаева 34 тарегинен бир бөлмөлүү баттерди назарыңыздарга сунуштайбыз. Үй Хрущевка маалында курулган үй. Үйдүн коросу айлана чөйрөсү кенен, үй негизинен 2 кабаттан турат. Балдар ойночу аянтчалары кенен, бул жерде көрүп турасыздар. Бул жери военный городок деп койсок да болот. Ар жагы Министерство оборонага, Коргонуу министрлигине караган жайлары дагы бар жерлери. Бул үй Союз маалында курулуп, ошол жерден ошол кызматта иштеген аскер адамдарына бөлүнүп берилген. Приватизация болгон үй десек да толугу менен болот. Үйдө негизинен 2 эшик бар экен. Бул жерден өзү да эшик бөлүп, эшик орнотуп алып турат. Бул жактан кирсеңиздер да болот. Экинчи подъезд. Биз үйгө башпага турган болсок, мынакей көрүп турасыздар. Үйдүн потолоктору шып бийик. Үйдүн тепкичтери негизинен жыгачтан курулган. Дагы да болсо арадан 30 жылдан ашык убакыт өтсө дагы сынын үй бузбай турат дагы беле. Бысмыла деп үйгө келе турган болсок, мынакей үй негизинен бир бөлмөдөн турат. Үй толугу менен косметикалык ремонттон өткөн. Эштен бурулганда сол жакта кийим жана бут кийим алмаштыруу үчүн жайлары бар. Азыр үйдө эмнелер үй менен бирге калат. Эмнелер үйдөн кожоюн үй алып чыгып кетет үйдөн. Анда биз сиздерге кененирээк баяндап беребиз. Негизинен үйдүн 2 терезеси бар. Терезелери түштүк тарапты карап турат. Мынакей көрүп турасыздар, бийик терезелери. Андан сырткары бул муздаткычы дагы бар бөлмөнүн, көрүп турасыздар. Бул муздаткычты да үй менен биргеликте калтырылат. Ушул үйдүн эмеректери да калтырат, болгону сыналган алып кетет. Кир жуучу машинаны жана ошондой эле муздаткыч, газ мечин алып чыгып кетет экен. Үйдүн потологу бийик, дубалдарды жана шыптарды жууп тазалоого толугу менен болот. Үйгө интернет чолгулары тартылган, үй борбордук коммуникацияларга уланган, суу, свет, газ, анан жылуу суу, отопление бул үйдө жок экен. Азыр көбүңүздөр эле маалым, мисалы үчүн чекедеги райондорго 1 же 2 кабаттуу үйлөрдөн, жер үйлөрдөн үзүп салган. Көп кабаттуу үйлөргө жетпегендигине байланыштуу. Ушул эле бөлмөдөн ашканага кирип кетүү үчүн жолу дагы бар. Мынакей көрүп турасыздар. Ашканадан ушул жерден сыртка чыгып кетүү үчүн жолу да бар. Эшиги брондолгон эмес, жөнөкөй эшик. Эшик негизи 2 кабаттан турат экен. Ички жана сырткы кабаты. Мынакей көрүп турасыздар. Үйдү сатып ала турган болсоңуз, ашкананын ушул эмеректери калат экен. Бул газ мечи, кир жуучу машинасы жана ошондой эле муздаткычты үйдүн кожоюну алып чыгып кетет экен. Үй негизинен бөлмө ак түстөн краскаланып кооздолгон. Ушул эле жерден мынакей буюм-тайым сактоо үчүн гардеробу дагы бар экен. Ушул эле бөлмөдөн чыкканда бет маңдайдагы биздин акыркы бөлмөбүз бул ажаткана бөлмөсү. Ажаткана бөлмөсү менен жуунуп тарануучу бөлмөсү бирге жайгаштырылган. Мынакей көрүп турасыздар. Учурда үйдүн кожоюну өзү жашап жатат. Ал эми үйдүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, ушул бир бөлмөлүү үйүбүздүн жалпы наркы 40 000 акш доллары менен бааланууда. Албетте түшүрүп берүү жолдору бар, жакшы эле түшүрүп берүү жолдору бар. Алмашуу жолдору жок. Эч кандай унаа же болбосо батир болсо алмашпайт экен. Болгон үйдүн кожоюна зарыл нак акча керек экен. Ал үчүн төмөндөгү номерларга байланышыңыз, үй жөнүндө кененирээк маалымат алыңыз, саудалашыңыз, биздин каналды колдоп коюңуз, чоң бармактан басып койсоңуз болот. Видеонун аягына ой пикир калтырып коюңуздар. Бизди күзөтүп туруңуздар.